Саламатсыздарбы? Азаттык радиосунун Борбор Азия жаңылыктары менен студияда Элиза Киненбаева. Оғанстандын Пактика провинциясынын ири базарында автоунаага коюлган бомба жарылып, андан 89 киши каза тапты. Алардын көбү балдар жана аялдар. Бул жардырууга жоопкерчиликти эч ким ала элек. Аймактын губернатору Мохибулла Сахим бул иш Оғанстандын душмандарынын колунан келди. Бул жардыруу исламга, адамзатка жана биздин өлкөгө каршы жасалды деп билдирди. Жардыруу Оғанстандын аймагынан чет өлкөлүк аскерлер чыгып жаткан маалда болду. Москвадагы метродогу аварияда Тажикстандын 2 жараны набыт болду. Орусиядагы Тажикстандын элчилиги Бури Хаитов менен Бахтиёр Мавлоновдун өлүмүн тастыктады. Метродогу авариядан жабыркаган дагы 4 тажик жараны азыр ооруканада. Алардын үчөөнүн абалы оор экени айтылууда. 15 июлда эртең менен Москва метросунда болгон кырсыкта Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча 22 адам каза болду. Бери дегенде 150 киши ооруканада. Алардын көбү оор абалда. Каза болгондордун арасында 6 чет өлкөлүк бар. Алар Кытай, Тажикстан, Кыргызстан жана Молдавиянын жарандары экени тастыкталды. Авариянын себептери азыр аныктала элек. Бул факт боюнча кылмыш иши козголду. Пакистандын Пешавар шаарында бийлик өкүлдөрү коомдук активисттер менен биргеликте укук коргоочу кыз Малала Юсуфзайдын туулган күнүн белгилешти. 2012 жылы 15 жаштагы Малала кыздарды билим алууга чакырган ишмердүүлүк үчүн талиптердин бутасына кабылып оор жаракат алган. Узак ооруканада жатып айыккандан кийин Бириккен Улуттар уюмунда билим алууга мүмкүнчүлүгү жок дүйнөдөгү 58 миллион баланын өкүлү катары иш алып барууда. Малала күнүн белгилеп жатышып, активисттер Пакистан бийликтерин билим берүү тармагына көңүл буруп, мектепке көбүрөөк балдарды тартууга чакырды. АКШнын Бостон шаарында казакстандык студент Азамат Тажаяковдун ишин караган сотто эки тарап акыркы сөздөрүн айтышат. Дүйшөмбүдө Тажаяковдун жана экинчи казакстандык студент Диас Кадырбаевдин ишине тиешелүү күбөлөрдү суракка алуу аяктады. Эки казак жигитке далилдерди жок кылуу менен тергөөнүн жүрүшүнө тоскоол болгон деген айып тагылууда. 2013 жылдын апрель айындагы Бостондагы терактта 3 киши мерт болуп, жүздөгөн адам жарадар болгон. Диас Кадырбаевдин соту сентябрда башталат. Марафон маалындагы жардырууну уюштурган делген ага Ини Тарнаевтар менен тааныш болгон кыргызстандык Хайрулложон Матанов ушул тапта убактылуу абакта кармалууда. Астанада июль айында ачылган Улуттук музейдин кире беришинде эң алдыңкы технологиялар коюлган. Заманбап 3 мерчемдүү каражаттар аркылуу келгендер музейдеги экспонаттарды көрүп, мультимедиалык гидтен кеңири маалымат алышат. Кире бериште эле Казакстандын интерактивдик картасы илинген. Ошондой эле музейдеги атайын компьютерде каалагандар виртуалдык боз үй тигип ал тургай казак кызга виртуалдык көйнөк дагы тандаса болот. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан тапсаңыз болот. Дареги Азаттык _KG. Саламатта калыңыздар.